Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб акыркы сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 вирусу дагы 5 адамдан табылганын жарыялады. Муну менен өлкө аймагында илдет жуктургандардын жалпы саны 130 адамга жетти. Штаб вирус жаңы аныкталган адамдар кайсы аймактарда болгонун азырынча тактай элек. Вирус жуккан бир адам бүгүн каза болгону кабарланды. Маркум Ноокат районунун 61 жаштагы тургун экени белгилүү болду. 2 апрелге карата маалымат боюнча коронавирус жугузгандар эң көп Жалал Абад облусунда экени айтылган болчу. Ооругандардын арасында 10дон ашык бала бар. Ош шаарындагы муктаж үй бүлөлөрдүн үйлөрүнө азык-түлүк жеткирилүүдө. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашевдин тапшырмасы менен вагондо күн кечирип жаткан эне балага ун азык-түлүктөр жеткирилди. Мэр вагондо жашап жаткандарга азык-түлүк, кийим-кечиден такай жардам көрсөтүлүүсүн өз көзөмөлүнө алды. Аларга кайрымдуу жарандар да азык-түлүктөн жардам көрсөтүп турушат. Шаар мэри азыркы абалда шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, муктаждарга, кароосуз калган жарандарга азык-түлүктөн жардам көрсөтүү тапшырмасын берген болчу. Кечээ күнү вице-мэр Жасур Азимов демөөрчүлөр менен бирге 10дон ашуун муктаж үй бүлөгө азык-түлүк жеткирген. Ал эми Южный Кичи районундагы муктаж үй бүлөлөргө 84 кап ун таратылды. Мындан тышкары жеке ишкерлер шаардагы муниципалдык аймактык башкармалыктар менен биргеликте азык-түлүктөн көмөк көрсөтүү иштерин улантышууда. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга коронавируска каршы күрөш үчүн $12,115 миллион бөлдү. Мындай чечим банктын директорлор кеңешинде жактырылганын уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 3 апрелде кабарлады. Мындан тышкары Кыргызстанда буга чейин бөлүнгөн каражаттан $9 миллион ушул максатка жумшалмай болду. Бөлүнгөн акчага медициналык жабдык, жеке коргонуу жана тест каражаттары сатып алынып, реанимация бөлүмдөрүнүн иши жакшыртылат. Ар биринде 8 орун бар 10 реанимация бөлүмүнүн жабдуусу жаңыртылат. 27 мартта эл аралык валюта фонду COVID-19 вирусуна каршы күрөш жана бюджеттеги тартыштыкты жоюш үчүн Кыргызстанга $120,9 миллион бере турганы маалым болгон. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус пандемиясы өлкө экономикасына терс таасир тийгизип жатканын айтып, Европа биримдигинен Азия өнүктүрүү банкынан да жардам сураган. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу түзүлгөн өзгөчө абалда эреже бузган адамдарды жазалоо чаралары күчөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп, жаңы чаралар тууралуу элге маалымат жеткирүүнү талап кылды. Карантинге баш ийбегендер 30-60 миң сом, дары-дармекти кымбаттап саткандарга 10-28 миң сом, документсиз жана өткөрмөсүз көчөгө чыккандарга 3 миң сом айыппул салынат. Такталбаган маалымат таратып, коомдук тартипти жана элдин тынчтыгын бузгандар 5,5 миң сомдон 17 миң сомго чейин айыппул төлөшү керек болот. Азык-түлүктүн баасын негизсиз жогорулаткандарга 10 миңден 28 миң сом өлчөмүндөгү айыппул каралууда.